Нурес каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Биздин каналга жазылып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Жогорку кеңештин депутаты Зиядин Жамалдинов сотторго камакта отурган саясатчы Садыр Жапаровдун ишин калыс кароого чакырды. Ал бүгүн 5-сентябрда парламенттин жалпы жыйынында сүйлөп жатып Жапаровго 2014-жылдагы мунапысты колдонуп, жаза мөөнөтүн кыскартуу боюнча жактоочуларынын өтүнүчүн соттор канааттандырбаганын сындады. Жапаровдун адвокаты сотторго мунапыс колдонуу боюнча кайрылса, аны 2 инстанция тең жокко чыгарды. Бул мунапыс баарын эле колдонулуп, эмне үчүн Садыр Жапаровго келгенде эле колдонулбай калат. Мен сотторго кайрылам, силер мыйзамдуулукту, адилеттүүлүктү карагыла. Соттор жогорку кеңешке шайлаганы келгенде баары тең мыйзам чегинде иштейбиз деп жооп беришет. Сот болуп алгандан кийин мыйзамга карабай өкүлдөрү билгенин кылып алышат, деди Жамалдинов. 2019-жылдын башынан тартып иштей баштаган жаңы кодекстер боюнча Жапаров соттолгон берени өзгөчө оордон оор кылмыштарга алмашкан. Бул 2014-жылдын 27-январында чыккан мунапыс жөнүндөгү мыйзамга туура келет. Буга байланыштуу жаза аткаруу мамлекеттик кызматы Аламүдүн райондук сотуна Жапаровго мунапыс колдонууну сунуш кылган. Аламүдүн райондук соту бул сунушту 16-июлда карап, Жапаровдун мунапыска байланыштуу жаза мөөнөтүн кыскарта турган 6 айлык мөөнөтү өтүп кетти деген негизде арызды кабыл алган эмес. 19-августта Чүй облустук соту Жапаровдун адвокаттарынын апелляциялык арызын карап, райондук соттун токтомун күчүндө калтырган. Көмтөр маселесине байланыштуу өкмөткө каршы чакырыктар менен белгилүү болгон Садыр Жапаров 2013-жылы Караколдо митинг уюштуруп, Ысык көлдүн ошол кездеги губернатор Эмилбек Каптагаевди барымтага алган деген айыптын негизинде 2017-жылдын мартында камакка алынган. 2018-жылы июнь айында 11 жыл 6 айга кесилген. Кытайдан алынган карызды качан төлөй баштайбыз? Бүгүнкү күндө төлөп жатабыз. Максималдуу мөөнөтүбүз 20 жылга карыз алганбыз. 4 миллиард 700 миллион доллардан ашык тышкы карызыбыз болсо, анын 2 миллиард доллардан ашыгын Кытайдын Эксим банкынан алып калдык. 20 жыл өтө аз мөөнөт. 2012-жылдан баштап алып баштасак, 5 жыл жеңилдетилген мөөнөтү бүтүп, 2017-жылдан тарта карыздын баарын төлөй баштадык. Кытайга болгон карыздын эң коркунучтуусу кайсылар? Мөөнөтүнүн аябай аздыгы, үстөк пайызынын көптүгү. Карызды 2% менен алганбыз. Бишкек ЖЭБке 386 миллион доллар сарптадык деп бир топ кишилер азыр соттолуп жатпайбы? Биз кайтарып берчү акчанын суммасы 492 миллион доллар. Эгер өз убагынан 1 саат кечигип төлөй турган болсок, Эксим банк бүт карызды ошол күнү төлөп бересиңер деп айтканга макул болуп койгонбуз. Ошондой талап койгонго мүмкүнчүлүк түзүп бергенбиз. Акчаны 1 мүнөт кечигип төлөй турган болсок, Кытайдан алынган акча жумшалган долбоордун баарын башкаруу Эксим банкка өтө турганына дагы макул болуп, келишим түзүп, ратификациядан өткөрүп, мыйзамга президент Атамбаев кол коюп кете берди. Эң чоң коркунуч ушул. Бүгүн Бишкек ЖЭБте 3төн 1 гана жаңылап, чала жаңылып таштап салдык. Тарифти көтөрө албайбыз. Демек ал акчаны кайра чыгара албайт, өзүн өзү актабайт. Бюджеттен топтошубуз керек болот. Емин Даткалиев дагы жакшы иштебей жатат. Убагында Өзбекстанга транзит аркылуу төлөп жаткан 8 миллион доллар бюджетке түшөт. 20 миллион долларга жакын акча казактар сурашы мүмкүн. Ошол 28 миллион долларды жылына бюджетке беребиз деп энергетиктер Даткагеминди башташкан. Бүгүнкү президент Өзбекстандын, Казакстандын президенттери менен татынакай эле иштеп жаткандыктан Даткагемин жакшы иштей албай жатат. Атамбаев, Каримов, Назарбаев менен урушпаганда Даткагеминдин кереги жок эле. Анын ордуна жогорку нарын каскадын куруп койгондо болмок. Тилекке каршы Даткагемин долбоору дагы күткөндөй натыйжа бербей калды. Түндүк-түштүк альтернативчи жол дагы бүтпөй жатат. Демек Кытайдын карызы жумшалган долбоорлордун баары акча алып келбей турган долбоор болуп, эффективдүүлүгү нөлгө барабар десем болот. Борбордук шайлоо комиссиясы жергиликтүү кеңештерге шайлоо жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүүнү эске алуу менен 2020-2021 жылдары шайлоолордун графигин жарыялады. Андагы пландаштырылган графикке ылайык 2020 жылдын 12 апрели 30 жергиликтүү кеңешке шайлоо, алардын ичинен 25 айылдык кеңеш жана 5 шаар Ош, Каракол, Балыкчы, Токмок, Майлы суу. 2020 жылдын 4 октябры жогорку кеңешке шайлоо. 2021 жылдын 11 апрели 418 жергиликтүү кеңешке шайлоо, анын ичинде 386 кеңешке шайлоо. Алардын ыйгарым укуктар 2020 жылдын декабрында аяктайт. 370 айылдык кеңеш жана 16 шаар Бишкек, Нарын, Каракөл, Баткен, Кызыл Кыя, Сүлүктү, Исфана, Талас, Өзгөн, Кант, Орловка, Кайыңды, Шопоков, Кербен, Кочкор ата, Чолпон ата. Ыйгарым укуктары 2021 жылдын майында аяктай турган 32 кеңешке шайлоо, 26 айылдык кеңеш жана 6 шаар Жалал Абад, Көк Жаңгак, Ноокат, Кемин, Кадамжай, Айдаркен. 2021 жылдын 10 октябры 4 жергиликтүү кеңешке шайлоо, 3 айылдык кеңеш жана 1 Кара суу шаар өтөт. 2020 жылдагы шайлоого даярдык
көзөмөлдөр боюнча бардык иш-чараларды ишке ашыруу үчүн кыйла убакыт талап кылынат жана кезекте шайлоолордун мөөнөттөрүнүн сакталышын эске алып пландалган. Бышканын жалпы чыгымдары 2020-жылы 928 миллион сомду түзүп, анын ичинен 560 миллион жогорку кеңешке шайлоолорго чыгымдар, 60 миллион шайлоого даярдык көрүүгө жана 2020-жылдын апрелинде жергиликтүү шайлоолорго 31 кеңеш, 197 миллион шайлоочулардын тизмеси жана идентификациялоо боюнча ыйгарым укуктардын өтүшүнө байланыштуу МККнын бюджетинен Бышканын бюджетине которуу 100 миллион Бышка аппаратынын учурдагы бюджети. UFC уюмунун жеңил салмакта мурдагы чемпиону Конор Макгрегор 20 жаштагы кызды зордуктаганы тууралуу маалымат тарады. Бул жөнүндө Fox News кабарлады. Телеканалдын маалыматына караганда, окуя Дублин шаарындагы барлардын биринин унаа токтомо жайында болгон. Спортчунун расмий өкүлү маалыматты четке кагып, мушкердин мындай жол менен каралагысы келгендер көп экенин айтты. Ошондой эле Макгрегорго каршы кылмыш иши козголо элеги белгилүү болду. Эске салсак, UFC жылдызы буга чейин дагы дал ушундай кеп сөзгө калган. Анда өткөн жылдын декабрь айында мушкердин мейманканада аялга күч колдонгону айтылган. Мындан тышкары Конор ошол эле Дублинде барда отурган кишиге кол көтөргөн. Кийин бул факты боюнча иш сотко жетип, кезектеги отуруму 1 ноябрга белгиленген. Өлкөдө автотранспорт каражаттарын каттоо жана айдоочулук күбөлүк берүү процедурасы жеңилдетилди. Тиешелүү чечимге премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев кол койду. Маалыматка ылайык, мамлекеттик каттоо транспорт каражаттарын, түзүлүштөрдү жана жабдууларды, ошондой эле менчик укугун кайра каттоону бекиткен өкмөттүн 2019-жылдын 23-июнундагы номер 407-токтомуна төмөндөгүдөй өзгөртүүлөр кирди. Юридикалык жактар үчүн автотранспорт каражаттарына техникалык талоон берүү жоюлду. Транспорт каражатын каттоо тууралуу күбөлүктүн өзгөчө белгилерине биргелешкен ээси жазылып, ал транспорт каражатынын ээсинин каалоосу менен электрондук маалымат базасына катталат. Чет элдик жарандар үчүн автотранспорт каражаттарын каттоо процедурасы жеңилдетилет. Ар бир транспорт каражатына түзүмгө жана жабдууларга уникалдуу жеке номер берилет. Андагы бардык тийиштүү маалыматтар электрондук базага киргизилет. Бардык каттоо иш-аракеттери жеке жактар үчүн идентификациялык жеке номер, ал эми юридикалык жактар үчүн идентификациялык салык номери аркылуу жүргүзүлөт. Өкмөттүн 2017-жылдын 18-декабрындагы номер 819 квалификациялык сынактарды кабыл алуу, айдоочулук жана тракторист, машинист күбөлүктөрүн берүүнүн эрежелери жөнүндө токтомго төмөндөгүдөй өзгөртүүлөр киргизилди. Айдоочулук күбөлүк жоголгон учурда транспорт каражатын башкарууга убактылуу талоон берүү тажрыйбасы жоюлду. Медициналык маалымдаманын мөөнөтү 1 жылга чейин узартылды. Чет элдик жарандар үчүн башка мамлекеттин айдоочулук күбөлүгүн алмаштырам десе, теориялык жактан сынак тапшыруу процедурасы жоюлуп, сынакты транспорт каражатынын башкаруунун эрежелери боюнча тажрыйба жүзүндө тапшырат. Окуудан өткөн тууралуу күбөлүк бар болсо, ал электрондук маалымат базасына киргизилбейт. Бардык каттоо иш-аракеттер жеке жактар үчүн идентификациялык жеке номер менен жүргүзүлөт. Бул тууралуу пикирин Кыргызстандын алгачкы ажоосу Аскар Акаев Азия News басылмасынын кабарчысына жооп берип жатып билдирди. Кыргыз-Кытай чек ара маселеси 19-кылымда падышалык Россия жана Цин Кытай империясы тушунда эле пайда болгон. Бул маселе өткөн кылымдын 60-жылдарын өтө курч абалга жеткен. Ошондой СССРдин өкмөт жетекчиси Алексей Косыгин жана Кытай өкмөт жетекчиси Чжоу Энлай чек арада талаш бар экенин расмий таанышып протокол түзүшкөн. Анын ичине Кыргыз-Кытай чек арасындагы үзөңгү куш жери да кирип калган. Эгер эл аралык практикага көңүл бурсак, анда талаш жерлер 50-50 катнашы менен чечилерин көрүүгө болот. Мисалы, азыркы Россия менен Кытай Иракка чыгышта талаш жерлерди дал ошондой катнашта бөлүштү. Казакстан жана Кытай 40-60, Тажикстан жана Кытай 30-70 катнашында бөлүштү. Ал эми Кыргызстан жана Кытайдын үзөңгү куш боюнча бөлүштүрүлүүсү 70-30 катышында болду. Буга элибиз өзү да калыс болсун. Биздин утушубуздун башкы себебин мен Кытай элинин жана ошол кездеги жетекчилигинин Кыргызстанга сан кылымдар бою ынтымактуу коңшусуна жакшы мамилесинин негизинде болгонунан көрөм. Тарыхый жана саясий өңүттө биз жеңиш жана хан теңири чокуларын өзүбүзгө алып калганыбыз өтө маанилүү болду. Себеби ал чокулар кыргыз улутунун ыйык символдору болуп саналат эмеспи, дейт анда Акаев. Кыргызстандын туңгуч президенти Аскар Акаев акыркы маалдарда Кыргызстанга келе турганы, анын мекенине келишин каалагандардын саны көбөйүп жаткан тууралуу маалыматтар коомчулукта байма-бай айтыла баштады. Жогорку кеңештин экс-депутаты Өмүрбек Абдрахманов да бул боюнча пикирин айтып, Акаевдин Кыргызстанга келерин колдогонун билдирди. Бул тууралуу ал өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Экс-депутат 90-жылдары Акаевди жактаганын, буксуп калган коммунисттик системадан кийин Акаев президент болуп шайланышы демократиялык жел аргы болгонун белгилейт. Акаев көп фундаменталдуу реформаларды жасады. Биринчилерден болуп суверенитетти жарыялады
жарыялады. Улуттук акчаны киргизди, жерди элге берди. Мамлекеттик менчиктин көбүн жок кылды. Ошол реформалардын негизинде тамак аш товарлардын дефицити жок болду. Адамдардын көбү өз алдынча тең оокат кылганга үйрөнүп калышты. Үйрөнбөгөндөрү Каракол университетине мамлекет дурус туалет салып берсин дешип дагы деле догурунуп жүрүшөт. Акаев бул реформалар менен катар көп кемчиликтерди кетирсе керек, ким кетирбейт. Бирок Акаевга козголгон кылмыш иши жок болгондон кийин эмне үчүн өз мекенине келе албайт? Акаевдин кеткенине 15 жыл болуп калды. Демек, биз мыйзамдын үстөмдүгү менен эмес, дагы деле бийликтегилердин өзүн билемдиги менен жашап жатабызбы деп суроо салат Өмүрбек Абдрахманов. Учурда интернет айдыңында Tetris Challenge флешмобу популярдуу болууда. Анда флешмобдун катышуучулары өзүнүн ишинде колдонгон аспаптарын Tetris оюнундагыдай түз кылып жайгаштырат. Алгачкы Tetris флешмобун Жаңы Зеландиянын полиция кызматкерлери мурунку жылы алышкан. Бирок ушул жылдын 1-сентябрында Швейцариянын 2 полициясы аспаптарын тизип жаткан сүрөтү интернетке тараган. Ошондон баштап дүйнө жүзү боюнча ар кыл кызматта иштеген кызматкерлер сүрөттөрүн жарыялап башташкан. Бул челленджге Кыргыз өлкөсүндө кызматкерлер катышып өзүнүн сүрөттөрүн жарыялаган. Тазалык ишканасынын кызматкери. Вице-премьер-министр Замирбек Аскаров Кыргызстан Кытай менен эки тараптуу мамилелерди туруктуу өнүктүрүүгө өзгөчө маани берерин билдирди. Ал бул тууралуу 16-октябрда Кытайдын 13-чакырылыштагы бүткүл Кытай эл өкүлдөрү кеңешинин туруктуу комитетинин төрагасынын орун басары Шен Юэ менен жолугушууда айтты. Өкмөттүн басма сөз кызматы тараткан маалыматка караганда Шен Юэ Кытай тарап бир алкак, бир жол долбоорун биргеликте жүзөгө ашырууга Кыргызстан мындан арыда жардам берет деген үмүтүн билдирген. Кытай Кыргызстан үчүн эң чоң кредитор, ири инвестиция салган өлкө. Кыргызстандын Кытайга болгон мамлекеттик тышкы карызы 1 миллиард 700 миллион долларды түзөт. Кыргыз өкмөтүнүн жыл башында берген маалыматы боюнча Кыргызстанда кытайлык инвесторлордун 397 ишканасы, 117 Кыргыз-Кытай биргелешкен ишканалар бар. Кытай инвестициялаган ири ишканалардан түшкөн салыктын көлөмү 2018 жылы 3,8 миллиард сомго жеткен.